Salam dostlar, bugün sizlerge Topkapı'dan keyingi en popüler bolgan Dolmabakça degen festival estirgeledim. Alda kalırsam 6-1 degen tramvay menen barasana. 6-1 menen Kabataş'a gelgenden keyin Svetofordan tüzle 2-3 minut dilep pişkon basalып ketesin. Kabataş станциядан түшкөндөн кийин бул жерде Долмабакчанын мечити бар, ал көрүнөт. Мечиттин эле бир аз ылдыйында бул жер кириши болот Долмабакча сарайынын. Бул жак болсо Босфор, бул жер Бешикташтын главный проспектиси. Сол жакта болсо Бешикташтын стадиону бар. Бул жак болсо главный кириши. Жерде саат күлөсү бар. Бул жактан болсо сумканы текшерип анан киргизет. Негизи сарайдын бир канча кириши бар экен, бирок бул жер болсо эң главный кириши. Ошо султандар болсо ушул жерден чыгып, мына жерде мечит бар. Мечитте жума намазы, майрам намаздарын ушул кылышат экен. Бул болсо атайын жасалган саат күлө деп коет. Бийиктиги 30 метр экен. Сааты болсо Франциядан алып келинген экен. Мынакей кириш жагы главный воротасы. Азыр бул жерде болсо реставрация кылаптыр. Стамбулда негизи жашагандар болсо атайын мындай музей карта деп коет, ушундай карта алсаңар болот. 60 лирага. Көп баягы мэрияга караган мамлекет музейлерге бекер киресиңер. Кээ бирлерине бирок акча төлөп тура берет. İçin buradan cihaz alabilirsiniz. Yok, bana gerek yok. Tamam. Buyurun. Hoş geldiniz. Bu jakta болсо жанагындай орусча, англисче болгон атайын микрофон да бар, ошондой аласың дейт. Мен эми түркчө билген үчүн алган жокмун. Кириши ушинтип башталат. Жап-жашыл барыс жер. Бул жак болсо Мрамор деңизи. Мрамор деңизи агып барып, Эгей деңизи океанга чыгып кетет. Бул болсо ошол дүйнөдөгү Кара деңиз менен океанды бириктирген бир суу жолу Босфор. Тетинде судналар өтөт күндө. Бул жак болсо сарайдын ич жагы. Негизи эле бул жерге илгертен эле Византия учурунан бери атайын ушундай баягы падышалардын сарайлары курулган жер экен эле. Андан мурун болсо порт болгон экен. Бул жер таштанды жер болгон экен. Бул жер болсо дагы бир кириш чыгыш воротасы. Бул жак болсо харем болуш керек. Бул жака музей карта өтпөйт, киргизбейт. Бул жака отдельный өзүнчө акча төлөшүң керек кириш үчүн. Бирок ичи окшош эле. Бул жагы менен бул жагы окшош. Бул жака кирбейм да. Сарай болсо 1843 жылы курулуп башталып, 1856 жылы бүткөн экен. Бул жак болсо деңизге чыгыш. Сарайда болсо бул Осман империясынын акыркы учурларына туура келип 6 падыша жашаган экен. Биринчиси ошо Абдулмежид деген падыша өзү отуруп өзү 15 жыл жашаган экен. Андан кийин Абдулазиз деген, андан кийин 5-чи Мурат, андан кийин 2-чи Абдулхамид, андан кийин Решат деген, анан акыркы падыша Вахидеттин деген падыша жашаган. Сарайда жалпысынан 6 падыша мамлекетти башкарган экен. Биринчиси Абдулмежид деген падыша, андан кийинки болсо Абдулазиз деген, андан кийинкиси 2-чи Абдулхамид, андан кийинкиси 5-чи Мурат, 5-чи Мураттан кийин Решат деген, акыркы падыша Султан Вахидеттин деген падыша башкарган. Ошол менен Осман империясы тарыхтан өчкөн. Бул жер болсо дагы бир Босфорго чыгыш эшик экен. Туристтер келип ушул жерде сүрөткө түшүп кетишет. Хотя мен деле туристмин.
Бул жак бос бар. Тиги жакта Жамужа мечити. Бул жерде болсо Стамбул мосту. Бул жак болсо Харем жагынын кириши экен, эшик ачык экен. Бирок видео тартканга уруксат бербесе керек. Osman imperiyası çökkөндөн кийин бул жерге Ататүрк келип жашаган, Түркия республика болгондон кийин. Ал киши 1938 жылы 10 ноябрда көз өткөндөн кийин бул жер музей болуп, бул долма бакчага мен негизи 2-3 жолу келгем. Бирок мурун келгенимде бул жердеги ресим музейси деп коет экен. Бул жак жабык болчу. Азыр ачылыптыр. Бул жакта болсо жаз келип, дарактар гүлдөп баштаптыр. Resim müzesi деген бул жакта экен кириши. Бирок эмне бар экен көрөбүз. Мен да биринчи жолу кирип баратам. Бул жакта болсо Осман империясынын падышалары катары менен тизилип, сүрөттөрү менен коюлуптур. Бул болсо Султан Абдülmecit ушул долма бакчаны салдырган падыша. Бул жакта болсо анын артынан келген падыша Султан Абдülaziz. Бул жерде болсо падышалардын сүрөттөрү экен, картинка сыяктуу сувенир. Мынакей бул жер болсо эң акыркы падышалар. Султан 2, Абдülhamid, Решат, андан кийин Вахиддин хан деген. Бул картинкаларда болсо Осман империясынын согуштагы сүрөттөр экен. Бул гректер менен болгон согуш дейт. Бул да гректер менен болгон согуш. Бул жерде болсо чепти бомбалап аткан учур. Бул бөлмө болсо Фатих Султан Мехмет 2 хандын сүрөттөр илинген бөлмө экен. Стамбулду кантип жеңип алганы тууралуу кыскача сүрөттөр. Бул жерде болсо Топкапыга кириши Стамбулга. Бул жак болсо армиясыны карап турган учуру, контролдоп. Бул бөлмөдө болсо Осман империясы чөккөндөн кийин жана чоң державалар Россия, Франция, Германия, Англия сыяктуу державалар Осман империясынын жерлерин бөлүп алышкан. Ошондо Ататүрк аларга каршы куртулуш сабашы деп ушундай бир согуш болгон. Ошол согуш жөнүндөгү сүрөттөр экен. Мына ушул жер экен, сүрөт музейи. Бул жак болсо мынакей деңиз. Сарай болсо негизи 4 корпустан турат. Бул жер болсо мына сүрөт музейи эң акыркы корпус экен. Сарайдын негизги жалпы аянты 110 000 чарчы метр квадрат экен. Бул жак болсо уже кийинки жакка өтүш. Негизи сарайдын ичинде сүрөткө видео тартканга болбойт. Мен болсо 10 ноябрда келген элем, Ататүрктүн өткөн күнүндө, каза болгон күнүндө. Ал күнү бүт баары ачык болот, сүрөткө да түшсөң болот, видеого тартсаң да болот. Ошол күнү келип видео тартып кеткен элем ичине. Эми азыр монтажлаганда ошол күнү кошуп көргөзөм баарына.
Бул жер болсо харем кириши. Тиги жакта болсо саат музейи да бар. Ал жака жетишсем тарткан, себеби саат уже 5 болуп атат, жабылып атат. Эң акыркы корпус менен чыгыш жактагы корпустун бакчасы. Бул жак болсо саат музейи. Girişinde olsa da çoğun bir saat var. Olacak olsa girişi. Bu yerde olsa zooparkı var. Nakkular. Sürücü. Olacak da zoopark. Köpleri canavarlar olacak. Görünce. Tavuk. Kanatlılar var. Buyursa kийинкиде Топкапыны көргөзөм. Эң баягы туристтердин көп келген сарай бул биринчи Топкапы, андан кийин эле ушул Долма Бакча сарайы. Салыштырасыңар кайсынысы жакшы экенин.